Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламдын жаратуучусу улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүткүл аламга рахмат болуп түшүрүлгөн сүйкүмдүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн куттуу мубарак хадисинде инсандардын кылган жакшылыктарына рахмат айта албаган адам Аллах Таалам берген жакшылыктарга, Аллах Таалам берген неиматтарга шүгүр кыла албайт деген. Ушул убакыттан пайдаланып биз өзгөчө жүрөктөрү мээримге толгон боорукер, чыныгы мекенчил, чыныгы патриот, элиме, жериме, ыйык ислам диниме кызмат кылсам деген Аллах Тааламды тааныган, Аллах Тааламдын Куранын жаттаган мусулман бир туугандарыбыз бар. Ошолорго рахмат айтпасак, ыраазычылык айтпасак болбойт. Көп жылдан бери элибизге, ыйык ислам динибизге ак кызмат кылып келе жаткан ар бир инсандын арзусу, ар бир инсандын максаты, ар бир инсандын арзусу болгон, ар бир инсандын ушундай кыялы болгон умра сапарында ажы башчыларга, умра башчыларга, ошол умрага барып жаткан умрачылар, ажинелерге, ажаталарга өзгөчө шартты түзүп берип аткан бүгүнкү күндө эң ушундай бир алдыңкы кызматтарды кылып келе жаткан Hayat Travel компаниясынын жетекчисине жана ошол Hayat Travel компаниясында кызмат кылып аткан жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул муктаж үй бүлөлөргө салып аткан Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун ушул 20-үйүнө жана 21, 22, 23 үйлөрүбүзгө дагы ушундай 36.839 миң жардам кылды. Ушул мусулман бир туугандарыбызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушундай бир элдин ыраазылыгына бөлөнгөн, Аллах Тааламдын ыраазылыгына бөлөнгөн, Аллах Таалам өзгөчө жакшы көргөн, Аллах Таалам ыраазы болгон, Аллах Таалам сыймыктанган пенделердин катарында кылган болсун. Биз ушундай дуа кылат элек, элибизде, журтубузда ушундай чыныгы мекенчил, чыныгы патриот, жүрөктөрү ыйманга толгон, элибиздин ушундай бир кыйынчылыктарын жеңилдеткен, элибизге жакшы бир шарттарды түзүп берген умра башчыларга, умрага барган ажыларыбызга дагы мыкты шарттарды түзүп берген, ак кызмат кылган компанияларыбыз көбөйө берген болсун. Ошонун катарында муктаждарга салып аткан ушул 20-үйүбүзгө жалпы комнаталарына люстрадан алып берген Кеңеш айылынын жаш эле тургуну патриот энибиз, досубуз десек дагы болот, Алмазбек уулу Айбек, Аллах Таалам ыраазы болсун. Аллах Таалам өмүрүбүздүн акырына чейин ушундай бир сахабалар сыяктуу өмүрүнү, малыны, жаныны Аллах Таала жолуна арнаган, Аллах Таалам ыраазы болгон, Аллах Тааламды тааныган, Аллах Тааламдын өкүмүнө баш ийип жашаган инсандардын катарында кылган болсун. Кудай буйруса биз дагы алдыда элибизге, журтубузга, ыйык ислам динибизге көп кызматтарды кыла беребиз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.